ортодо турган көпүрө бул атам экен да. Үйдөчү. Кечиресиң. Алладан кийин кечи берим, жан ата жан жүрөгүм. Ушундай бизди алгысы келбеген адамдар бар машинасына. Азыр мен чыныгы жашоодо жашап атам десем болот. Мен артка кайткым дагы келбейт, өкүнбөйм дагы ал нерселерге. Үйдөгүлөр көтөрүп туруп машинага салып, кичине кыдыртып анан кайрап келип жаткырып койчу да. Кандайсыз анан? Жакшы, рахмат. Кандайсыңар? Иштериңер болтабы? Жакшы. Чакырганыңарга рахмат. Кантип атасың? Кудайга шүгүр, жүрөбүз. Баары жакшы. Сиздин ушул абалга келишиңизге эми ушул миграциянын себеби болду деп өттүк да. Ошол кандай болгон эле да? Ооба, мен Москвага иштегени барып, ошол жакта 6,5 жылдан кийин анан авария болдум. Ошол жакта иштечүмүн. Бирок ал жакта да жакшы күндөр көп болду, жакшы күндөр көп өттү. Иштедик, нар жак бер жакты көрдүк дегендей. Анан ошо өкүнүчтүүсү, ошо Москвадагы немем жүргөн ошол жакшы эле болду баары. Ошо аягы ушул менен бүттү да. Ошонусу эле өкүнүчтүү болду. Бирок мен Москваны эстегенде жакшы нерселерим, жаштык кездерим өттү. Жакшы нерселерди деле көп эстейм. Ошол коллективдерим, сонун коллективдердин арасында иштедим. Эмне жумуш? Мен аябай өзүмү сүйгөн адаммын. Мындай физически өзүмү кыйнабайм. Мурун жаш кезимен эле барганда эле мен аябай сонун ресторанга кирдим. Жеп-жеңил жумуш болчу, раздачада иштедим, кондитерскийде просто торт кесип эле, торт украшать этчүмүн. Андан кийин холодный цех повардын салат жасап иштедим бир аз. Анан карадым, чөтө окшошподу, кийин кассага өттүм, магазинде кассир болуп, анан ресторанга өтүп, ресторанда ушу 3-4 жыл ресторанда жөнөкөй ресторан, анан мындайраак ресторандарда кассир болуп иштедим. Ошо кассир менен Москвадагы жумушумду аяктадым. Канча жыл эмгектенип жүрдүңүз? Биринчи барганыман, биринчи кеткенимден баштап эсептесем 6,5 жылда мен авария болдум да. 6,5 жылдан кийин. Ошо эми арасында бирок жылда келип кетчүмүн үйгө. Кыргызстанга той сошко. Бул эми автоунаа кырсыгыдайбы? Ооба. Автоунаада болдук. Авто кырсыкка кабылдык. Эми азыр аны подробно айткым келбей эле турат негизичи. Просто ошодон кийинки жашоом меники чыныгы жашоо десем болот да. Ошол авто кырсыкка чейинки жашоону билбейм, ушунчалык мындай азыр ойлонсом элементарный нерсени ойлонбогон экен, мындай ушундай ой жүгүртүүлөрүм туура эмес экен эле. Жашоодо ушундай жашоонун ушундай ачуу татуусу бар экенин билген эмес экен ошол кездердечи. Азыр мен чыныгы жашоодо жашап атам десем болот. Мен артка кайткым дагы келбейт, өкүнбөйм дагы ал нерселерге. Ушул күнүм азыр мен ушул абалымды кабыл алдым. Баары жакшы. Мындан бияка ушул немемди эле мындай жашоонун алдыдагы жакшы жашаганга аракет кылып, эми акырындан мындай өзүм үстүмөн иштеп, өнүгүп келатам да. Мына ушул авто кырсыктан кийин коляскада олтуруп каласың деген врачтардын чечими болду да, алчы. Ошону өзүңүздүн жан дүйнөңүз менен кандай кабыл алуу болду биринчи? Өтө кыйын болду. Өзүмө кол салам деген ошондой күндөр дагы болду. Аябай көп өзүмү кабыл ала албай, көп өзүмө келе албай, депрессияда көп болдум. Мен төшөктөн турбай, эч ким менен сүйлөшпөй, даже соцсеттерге кирбей 4 жылдай убактым ошол төшөктө өттү десем болот да. Только жатчумун, баягы бирөөнү күнөөлөп дегендейчи. Как будто баягы өзүм бул Кудайдан келген нерсе деп кабыл албастан ушу башкаларды күнөөлөгөндү жакшы көрчүмүн ошол кездердечи. Ушундай ыйлап сыктап көп жаттым. Анан сразу эле мен коляскада отуруп калам дегенди сразу билген жокмун. Мен басып кетем, мен лечение кылсам басам деген эле ой болду дейм. Позвоночник сынып, анан баспай калат деген нерсени укпаптырмын да. Ошо менин белим сынган.
ошо акырындык менен уже биле баштадым. Жана врачтардын өз ара сүйлөшүүлөрүнөн улам кичине неметип баштадым. Ошондон акырындан кабыл алдым. Бирок ошентсе да баягы коляскага отуруу дегенди кабыл алыш аябай кыйын болду. Отурбайм деп ушундай көпкө ушундай кыйналып жүрдүм да, төшөктөн турбай. Баягы мен бир жака бара турган болсом, кичине көңүлүмү ачабыз дешсе, үйдөгүлөр көтөрүп туруп, машинага салып, кичине кыдыртып, анан кайра алып келип жаткырып койчу да. Эми ошондой күндөр өттү. Аябай оор болду. Анан акырындык менен баягы адамдарды таптым, өзүмө окшош единственный деп ойлочумун да өзүмчү. Ошентип анан үй бүлө мүчөлөрүндө кандай кабыл болду? Жаңы төшөктө жатып калган кезимде ушундай кырсыкка учурап, аларга да аябай оор болду. Алар да кыйналды, потому что ошол кездерде үйдү каржылаган мен болчумун да. Полностью азыр ошол кичине ыйлагым келип кетти. Көз жашсыз эстөө ал күндөрдү мүмкүн эмес да. Анан башында ушундай баягы акча таап жүрүп, башында мага аябай эле жакшы мамиле болду. Эми азыр деле неметпейм. Просто башында башкача болду. Башында мен айткан баягындай каприздериме чыдашты көптөгөн. Анан эми барып алар да кечке эле менен жүрө бербейт да. Алардын өз ара тирилиги бар дегендей. Барып жылдар өттү, эми 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, анан баягындай эле боло бербейт экен да, башындагыдай эле. Башында чындыгында мен качык менен тамак жеп, трубочка менен суу ичкем да. Ошентип карашчу да, анан барып алардын өз ара тирилиги бар, карабай бир жака кетип калса мен таарына ыйлачумун. Ошондойлордон улам анан кийин мындай жашоого умтулуп баштадым деп ойлойм да. Мен эжем, сиңдим физически карады чисто ошол кездерде. Анан агам менен иним финансы жактан кичине ошолор каржылап атты. Ошондой болду, ошондой күндөр өттү. Айтып атасыз өзүңүз, башында бир сыртка чыгуу, коомчулук менен аралашуу, бир өзүм жөнүндө мындай эч кимге айтканды каалабачумун деп атасыз да. Анан акыр күндөрү анын баарын четке кагып, эмнеге мен үйдө эле жата беришим керек деген жыйынтыкка келдим деп атасыз да. Ооба. Жашоо өтө берет экен, башында чындыгында мен өлүмдү күтүп жаттым да, деп ошентип ойлойм да азырчы. Ошо өлүмдү күтүп, анан качан ушул күндөр бүтөт экен деп жөн эле жата берсең бир күндө чуда болуп ойлойт элем, чуда болуп же басып кетем деп. Анан карасаң андай болбойт экен да, аракетиңе жараша болот экен баардык нерселерчи. Жатсаң жата берек дейсиң. Анан 2016-жылы биринчи жолу мен Бишкекке Воронцовкага бардым. Немеге лечение алганы. Сиңдим менен баргам, ошол жерден мен коляскада отургандарды көрдүм. Аябай уялчумун, кепка кийип алчумун дегендей да. Билбейм, как будто баары эле мени карап, ошо мени сөз кылып аткандай сезилчү да. Ошол жерден анан бир бала лифтке чыгып атканыбызда келип туруп, кандайсың деп учурашса, сүйлөбөйм го, ушунчалык болгонмун да. Ошондо сиңдим менин ордума жооп берген да, оштон Динара укпаппыз десе, анын бул мен каяктан укмак дейм да. Көрсө бул чөйрө бири-бирин тааныйт экен да. Коляскада отурган өзүнчө адамдар бири-бирин таанып, бири-бири менен связь кылышат экен. Укпаппыз го сени деп ошондой десе, бул мен каяктан укмак деп коем го, эми бере албайм, уялам. Анан кийин ошол жигит кийин көлдүк болчу. Кийин ошко келгенден кийин да чалып мага көп жактан мындай кандай десем, мотивация берип неме кылып турду да. Ошентип анан үйдөн моралдык жактан вот поддержка кылып, анан тренировка мындай кылсаң, андай кылсаң, жата бербей, давай, короче деп экөөбүз ошентип сүйлөшүп калдык, сүйлөшүп жүрдүк. Ошентип эле үйдө жүргөмүн. Анан ошентип жүргөн күндөрдөн кийин мен күзгө маал 2016 күзүндө мен YouTube'дан ушу Мергүл Дөөлөтбаева Мергүлдүн видеосун көрүп калдым. Ал ошондо оштон кен көрдүм дагы. Анан жана комментарийди издеп отуруп номерин таап алдым да, бирөө жазган экен. Анан сразу эле чалдым да, алло десем, баягы как будто мурунтан сүйлөшкөндөй эле
биринчи сиз деп алган экен, 2 жаш разницада. Сен де дос болсуң. Дос деп сразу эле жанагында позитив башкача бир сезилди да. Анан ушуга жолуккум келди дедим да, сразу эле үйдө андай эми сиңдим карачу, мен сиңдим анан иниме айттым. Жолугабыз макул деп эле жанагы бир башкача да. Анан ошол менен бир жака бара турган болдук, сүйлөштүк ошол неме менен. Ошо биринчи сүйлөшкөндө эсимдемин деп, мен эшикте жүрөт элем десе, бул эшикте жүрөт экен деп мага ушундай болду да. Эмне кылып жүрөсүң? Мен үйдөн чыкпайм, 4 дубалдын ичинен чыкпайм. Неме, ким мененсиң десем, мен биякта сиңдилерим толтура, ошолор менен эшикте айланып жүрөт элем десе, мага башкача болду да. Ошол барып жолуккум келди, анан ошентип неме кылдык. Иним, сиңдим болуп машинага мени салып алышып барды, анан иним чыгып кетти, 2-этажда жашайт экен да. Алты төшөйүн деп чыгып, анан мынтип коляскада сүзүрүп чыкса, баягы позитивный бир башкача чыкты да. 2 баласы эркен, баласын алып чыкты. Бир жака бармакпыз. Бир жака барабыз, ал мени бир жака алып бармак. Тоже өзүбүзгө окшогон бир чөйрөгө алып бармак да. Мындай отургузайын деп, иним ке жардам берейин деп мындай неме кылса, жок, мен өзүм отурам деп туруп, машинанын артына өзү эле мынтип секирип отурулса, мага абдан таң калыштуу болду, ушунчалыкчы. Деп коем, анан коляскаңызды үйгө алып кирип коеюнбу деди. Мен өмүр коляскага отуруп, коляска жүктөгөн эмеспиз. Коляскам калабы? Ал менин жаным да дейт го. Десе коляскасын ушунча мага бир башкача. Ошодон кийин аябай ойлонгом да менчи. Вот ошону көрдүм. Ошол именно Мээргүл мени коляскага отургузду, көчөгө алып чыкты. Даже чоң базарларга түшөткөндө, сен чоң базарга жана токуйт да алчы. Жип алганы 2 баласын ээрчитип базарга барат экен да. Базарга түшөсүң, коляскаң мененсиң. Ооба дейт да. Элдер карасачы де. Десем дейт. Элдер караса сонун эмес, мен монтип өзүм авторитет сезем дейт да. Дегенде мага аябай таң калыштуу болгону, ошол сөздөр ушунчалык биринчи уккан сөздөрүм болгондо дайым эстейм. Ошо Мээргүлгө ыраазычылык. Ошол подружкам менен дос кызыңыз, ооба, коляскага отургузду. Коомчулук менен аралашканга мотивация берген ошол. Ошол мени сүдүрөп, баягы 4 дубалдын ичинен алып чыккан ошол болот да. Жакшы. Коомчулукка чыккандан кийин кандай ойлор, идеялар келип баштады? Эми өзүңүз айтып атасыз, жашоо турмуш өтө берет экен, тиричилик. Ооба. Турмушту жылдырыш керек алдыга. Чыктым көчөгө. Биринчи башында аябай кызык болду, уялып жүрдүм. Бир жака барганда ошол менен кафелерге барып баштадык. Кафелерге барганда ал уялбай эле, жардам берип коеюн, мынтип койчу деп берет экен да. Мен антип албайт элем да. Анан барганда да мен коляскада отурган уялып, өзүм жалгыз мындай отура албайт элем биякачы. Ошо ким жарандасо да кармап, бияка отургузуп койчу деп туруп, немеге диванга отуруп алчумун да. Ошентип уялып башында ошентип жүрдүм. Анан өзүм үстүмө иштеп баштадым. Андан кийин лечение албай жүргөм менчи. Андан кийин лечение алып баштадым. Москвага бардым, лечение алган, Казакстанга бардым. Өзүм окшош чөйрөлөргө кирдим. Карасам мен жалгыз эмес экенмин. Карасам ойноп, күлүп, ырдап жүрүшөт. Биринчи коляскачандардын ошо Мээргүл подружкам ырдайм деп бир жака мени чакырганда барганымда ырдады сахнада. Жалаң коляскачандардын бир концерти болду. Коляскачан дедим го, инвалидтерине мындай айтып берейин. Андан кийин бир кафеге кирип отурушту. Анан кафесине барсам, бийлеп жүрүшөт го мына коляскадачы. Андай көрүп, ушундай жашоолор бар турбайбы дедим да. Анан мен да ошо жашоо бүтпөптүр, жашоо уланып атат экен, значит ушундай дагы жашаса болот экен деп анан баштадым жашап, леченияларды алып баштадым. Чет мамлекетте мисалы Россия жана башка Америка, ошол жактагы коляскачандарга подписка болдум, Инстаграмга кирдим. Ошолордун жашоосун неме кылып баштадым, изилдеп, анализдеп, алар эмнеге мындай кылат, биз эмнеге мындай кыла албайбыз деп. Ошентип азыр эч нерседен уялбайм. Азыр смело коляскадан, наоборот, коляскам менен сыймыктанып көрсөтөм дегендей да. Ушундай отуруп деле сонун ийгиликтер жаратса болот. Азыр эми чоң максаттарым бар, аябай чоң. Жалгыз калам деп аябай ойлончумун. Кудайдан тилеп жүрүп, азыр 1,5 жашар балам бар. Кудайга шүгүр. Ооба. Азыр
максатым чоң, көз карашым дагы түз. Ушундай азыр жашоосун. Эфирден алдындагы, мына тартымдан алдындагы сиз менен маектешип калганда өзүңүз айтып калдыңыз да. Мен былтыр мындан да катуу унаа айдачумун депчи. Такси кызматында дагы жүргөнмүн деп калдыңыз. Такси, ооба, мен машина айдаган ошо россиялыктарды көрүп кызыгып жүрчүмүн. 3 жыл мурун бекен, точно билбейм, ушу примерно 3-4 жыл мурда биринчи машинамды мен да үйдөгүлөргө айтып, Matiz 3 машина алдым. Айдап, кичине айдап үйрөнгөндөн кийин Мергүл таксовать этчү да, ошого кошулуп бир чыктым таксиге. Анан мен баягы белим сынган үчүн көп отура албайт экенмин. Анан мага ал болбойт экен дедим, бирок машина айдаган абдан жакты. Баягы таксилер чакырчубуз да, эми биз автобуска чыга албайбыз, бизде Ошло неме жок да, условия жок да. Такси чакырганда аягы жалат болосуң да. Кандай такси келет экен, таксинин кабагын көргөнгө ашык болосуң да. Анан кийин мен такси заказганда сразу такси чалганда сразу айтчумун. Неме, мен ушундай эле, мага физический жардам керек же коляска жүктөш керек депчи. Коркуп кетип сразу айтасың да. Анан отказ кылгандар болот арасынан, отказ кылып келбегендер болот. Анан келгенде баягы через не хочу жүктөйт, через не хочу жардам бергендер болот. Анан с удовольствием жардам бергендер болот. Ошондон улам машина айдагандан кийин ошол немелер жок болду да, машина айдаган абдан сонун экен дедим. Мен мына аз эле убакыттын ичинде 4 машина алмаштырыпмын да. Анан акырында ушу жайында бир арзаныраак машина айдап жүрүп, анан иним обещать этип жүрүп, Spark жаңы чыккан машина алып келип бир күн үйгө токтотуп коюптур. Барсам, берди ключун, эски машинаңызды бериң деди. Анан сүйүнүп жанагын айдап жүрдүм, мына кышка жакын кыш келди. Ошо аябай машина айдаган ушундай сонун экен. Машина айдап, анан ушу кышында кичине ооруп калып, үйдө ошо ата-энем үйүндө балам менен жүргөн кезимде иниме акча керек болуп калып, алып берген машинасын алып сатып берди да кайра. Ошодон улам мындай азыр таарынып жүрөм десем да болот. Таарынычым жазыл элек. 10 күндүн ичинде кайра восстановить этип берем деди, бирок 10 күн эмес, мындай ай эмес, айлар эле өтүп кетти да. 2-3 ай өтүп кетти. Ошо азыр машинам жок, азыр көбүнчөсү үйдө болуп атам балам менен. Балам да машинада эле чоңойду десем болот да, күндө чыкчумун да. Үйдө вообще отурбайт болчумун, азыр мына машина жоктугуна байланыштуу, суук болгонуна байланыштуу үйдө отуруп калдым. Даже ошо машинамды сатып бергенде үйдөн таарынып кетип калдым өзүмчө. Да. Иниме таарынып кетип калдым. Менин атам аябай сонун поддержка берчү. Атам бар да, башкача болчу экен да. Азыр эми ойлонуп калдым. Неме деп. Мындай өзүм кылышым керек экен депчи. Баягы ортодо турган көпүрө бул атам экен да. Үйдөчү. Кичине ыйланып кеткен. Эң жакшы адам менин атам, эң жакшы адам. Атам, мен башка жашачумун негизи мурун деле, азыр балам менен просто көбүрөөк ата-энем үйүндө болуп аттым да. Баламы жеңем карашып, жеңем багышып атат. Ошого көбүрөөк болдум, азыр бирок башка болдум. Мурда башка жашаганда да атам күндө келчү, чалып алып, "Не жейсиң?" дейтти да. Анан баягы контейнерине 500 сом төлөштөн неметип, үйдөн банка салып алчу. Суюк тамактарды банкага куйдуруп келип кафеден. Атам аябай забота кылчу. Ошол атамдын немеси балдарына өтпөй калганбы деп кайгырып кетем кээдечи. Анан ойлойм, бирөөдөн үмүт кылбаш керек экен. Даже бир тууганыңан деле үмүт кылбашың керек экен дейм да. Мындай өзүңө только өзүң керек экенсиң, өзүңө өзүң гана күйүшүң керек экен. Калган нерселер баары убактылуу экен деп деген чечимге келдим да. Ошол күлкү, ошол кубаныч, ошол эле сен жашооңо кирип чыккан адамдар бардыгы бул мындай убактылуу эле нерселер экен, убактылуу эле болот экен да. Анан баягы бир нерсени мен дагы үйдөгүлөр ушу обеспечить этип жүрсө, өмүр бою ушундай болуп алат окшойт деп таянып алган экен. Карасам андай эмес экен. Алардын да өзүнүн семьясы чоңойгон сайын сага бере албай калат экен. Сага караганда өзүнүн балдарын мына көбүрөөк неметипчи,
эң көп атам камкордук кылды деп атпайсызбы? Азыр атасы барларга ушул жерден атанын сыйырматын кандай экенин, атанын орду кандай экенин бир айта кетпейсизби? Кеңеш катары. Ооба. Билбейм, атамдай адам бар бекен деп кээде ойлонуп да кетем да. Ушу убагында атама ыраазычылыктарымды айтпай калыпмын, көп айтпай калыпмын деп ойлоп кетем азырчы. Ушунчалык өтө камкор болгон экен. Азыр ойлонуп карасам, баягы атамын немелерин кийин алиги көзү барында анча байкабай каласың да, кийин байкайсың да. Ошон үчүн азыр атасы бар, атасы мындай кичине атасы кичине камкордук кылып, же атасы бир жакшы сөз айтып атып, же атасы бир насаат айтып атса, ошону убагында угуп, атасына ошол убагында благодарность да кылып коюш керек экен да, ыраазычылык кылыпчы. Ошондой деп айтат элем, ошол ар бир моменттин өзүн мындай баалап калыш керек экен да. Учурду анан кийин аябай эле өкүнүчтүү, ушу баламды көрбөй калды да атамчы. Ойлойм, ушу балама да аябай камкор болсо керек эле депчи. Өз негизи неберелерине да атам аябай жакын. Ошого кичине өкүнүп кетем кээде ойлонуп. Атам камкордугун башында издеп жүрдүм, ошо үйдөгүлөрдөнчү анан мындай өзүм колго алдым, иштебесем болбойт экен, өзүм акча таппасам болбойт экен деп. Балам деп калдыңыз, атам баламды көрбөй калды деп атасыз. Бирок баланы төрөп, аны асырап багуу дагы бул өтө чоң түйшүк, өтө чоң мээнет да. Анан азыр алт саны аман деле кыз келиндерибиз кээ бири боюнда барын деле төрөйүн деп мындай четке каккандарын дагы көрбөйт эмес, көрүп атабыз да. Анан сиз ушул абалыңызда кантип төрөп алдыңыз, мага таң калыштуу болуп атат да. Мен эми ойлочумун, мындай коляскага отургандар төрөбөйт депчи. Эми төрөгөнгө болбойт деп эле ойлочумун да. Эми башында ойлоп жүргөм, жакшы балам жок, өзүм минтип жатсам балам ким карамак деп. Бирок барып кийин жалгыздыкты сезет экенсиң да, уже бир туугандарыңды алыстап баштагандачы. Мен жалгызмын, чынында мен неге жашап жүрөм деп ойлонуп калдым да. Анан карасам агыш түрдө эле төрөйт экен, балалуу болсо болот экен. Анан мен дагы чечим чыгардым. Мен дагы эртең каарыганда жалгыз калбашым үчүн балалуу болушум керек деп анан изилденип баштадым, суранып баштадым. Кудайыман ушу сурай берсең эле болот экен. Фокусу полностью ошол жака койдум. Балалуу болом деп Кудайдан сурай бердим эле, берди, корккон жокмун. Коркподум, Кудайга таяндым. Кандай болсо дагы бир күнүбүз Кудайым көрсөткөн күндү көрөм деп туруп, коркпой эле ошол кадамга бардым. Азыр балаңыз чоңоюп сизге дагы камкор болуп калыптыр да эми, Азыр ошо кичинекейинен эле көргөнгө менин коляскаларым түртүп келип, коляскаларым оңдоп отур деп, анан мен коляскага отура албай жерге түшүп алсам, диванга отуруп алсам келип түртүп, уже эле баягы мени көтөр дебейт, ошо жаш бала да билет экен деп кээде ойлонуп таң калам да. Ошо башкаларга көтөр эшикке алып чык десе, мага антпейт да. Мен мына отур дейт да, мисалы бияка чыгабыз, кухняга чыгабыз, сен мындай кыласың, отур деп, мына жеримен кармап алып сүдүрөйт, бас депчи. Ошо азыр балам аябай шок, баламы чоң агамдын аялы, жеңем, чоң жеңем карайт. Ошол багышты азыр дагы ошого таштап келдим. Жакшы. Кенеречке азыр эмне менен алек болуп атасыз? Жумуш боюнча. Жумуш боюнча. Мен онлайн физически жана эч нерсе кыла албайм, бир жакка чыгып иштей албайм деп карадым, нар жакты кичине проба кылып көрдүм, болбоду, бул жакты проба кылып көрдүм. Азыр тренд болуп атат го, Кытай сайттарынан товар алып сатуу деген. Байер. Вот, байерлик кызматын кылам азыр. Баягы чоң рекламаларды жасабайм, бирок азыр планымда бар. Мына жазгам, ал балам садикке берип алып, ошондой кылсам деп. Мен только статус менен эле тааныштарыман Инстаграмдын сторисинен заказ алам, анан детский кийимдерди, детский кийим алып келем. Детский кийим өткөрө турган бир точкам бар. Аны бир подружкам, ошо подружкама да ыраазычылык, подружкам таап берди.
ошол алып келем. Детский кийимди көп алып келбейм, бирок азырактан иштеп атам. Чай жаккан, нар жак, бир жакка алып чыгып атат азырынча. Ошол анан ушул эле нерсени дагы чоңойтом, мына жазганма алып ойлоп атам. Чоң рекламаларды берип, онлайн интернет магазин ачып чоңойтсом деген азыр пландарым турат. Андан сырткары дагы бир кичине онлайн жумуш кылам. Аны да акырындан өнүктүрүп атам. Буюрса жакшы жаңылыктар менен балким дагы келип калармын алдыңа. Анан коомчулуктардан сиздер кандай камкордукту каалайт экенсиздер да? Мына эфир алдында мен ушу сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип атат да. Сиздерге окшогондорго кандай камкор болсо, жакындары, достору, үй бүлө мүчөлөрү дегендейчи. Ооба. Бул ошто биз өзүмө окшогон адамдар менен жакшы катташабыз. Тез көрүшүп турабыз, бир жактарга барып турабыз, бири-бирибизге поддержка берип турабыз. Анан ошолор менен сүйлөшүп отурганда сүйлөшүп калабыз, неме кылабыз. Билем, көпчүлүгүнө мисалы мен билген, мен айланамда жүргөн ушул майыптыгы бар адамдардын бир туугандары, үй бүлөсү колундан келсе дагы ошо каралашпайт экен да. Көпчүлүк мен ойлодум да мунучу. Баягы кечке көрө берип, уже баягы боорубай калабы депчи. Эми башында, конечно, дейт. Анан күндө эле көрө берсең, уже баягыны неме кылбай каласың го дейм да. Ошентип барып жанагы боору дагы оорубай калат экен. Мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, колуңардан келип турса, эч убакта физический, бир моралдык жактанбы же бир материалдык жактанбы жардам берсеңер болот. Ошол жардамыңарды аябагыла дейт элем да. Бардык мына кайтар дүйнөдө бумеранг турабы. Бул бирөөгө кылган жакшылыгың сага башка жактан эселеп келет да, негизи элечи. Анан ошо мен өзүм дайыма айтам, алган кол эмес, берген кол болоюн деп азыр ушинтип өзүм тиленип калдым. Ошо бергендердин катарына кирейин деп анан коомчулук деп калдың. Коомчулуктан дагы айтпадымбы, кээ бирки таксисттер бизди албай койчу эле дегенде ошондой болот. Мисалы, недавно биз кечинде бир жерге ашка кетип атканбыз. Мен атайын комфорт такси чакырдым эле, ошол окуяны кынчып кетейин. Комфорт такси чакырдым, атайын коляскамды азыр жүктөйм деп. Эшикте турсам келди, кара машина ошондо неметти, азыр уже эсимден чыгып калды. Машинанын немелеринде ошондо маркаларын жалып кылам деп неметтим, кайра жалып кылгандан неметтим. Келип мени көрүп, бурулуп кетип калды. Кеч караңгы болчу. Ушундай бизди алгысы келбеген адамдар бар машинасына. Хотя өзүм помощнигим болчу. Ошондо башында аябай көңүл ооруч, эми азыр деп калдык, уже үйрөнүп эле калдык да. Анан көбүнчөсү ушу коомчулуктан физический жардам керек болот. Көчөгө чыкканда, мисалы көчөдө бизди коляскада жүрө албайсың. Ошол бизге окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды көрсө айтат элем, коомчулуктан да суранат элем, ушундай сунуштап койгула жардам дейт элем да. Керек болсо керек деп айтабыз дегендей. Ошол Өздөрү эле билип, алдын ала сунуштап, ошондо сонун болот да. Эгер жардам керек эмес болсо, рахмат деп, Биз рахмат деп коебуз, жок керек жок, рахмат деп коебуз. Ошондо биякта жылуу сезим калып кетет экен да, сонун болупчу. Абдан жакшы. Динаречке, рахмат биздин эфирге келип, ушундай бир өзүңүздүн бул жактагы ички сезимиңиздеги сөздөрдү айтып берип, коомчулук менен бөлүшүп, анан өзүңүз дагы айтып калдыңыз, жашоодо өзүң үчүн өзүң күрөш экен депчи. Албетте бул сөздөрүңүз ар бир инсанга мотивация болот деген үмүттөбүз. Алдагы пландарыңызга ийгилик каалайбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат силерге да чоң рахмат. Ушинтип чакырып тургула. Тез келип туралы.